Азыркы ата-энелер балдарына кул болуп калды. Баласы мечитке барса, жаман көрөт да. Ата-энелер эртеден кечке иштейт депчи. Биз союз убагында биздин ата-энелер деле эртең менен кетип, кайра биз уктап атканда келчи, бирок биздин азыркы караганда башкачараак болчу депчи тарбиябыз. Бу жерде эмнени айтып кетсем болот? Бу жерде айырмасы союз убагында илгери сиздердин убагыңыздарда ата-эне балдарды катуураак кармачы да. Балдарды катуураак кармап, сөздөрү өтүмдүү болчу. Агай айтып кеткенде эле мен агайдын сөзүнө кошулам. Азыркы ата-энелер балдарына кул болуп калды, мындайча айтканда. Балдардын айткан сөзүнөн чыкпайт, эми ата-энелер деле түшүнсө болот. Алар деле балам деп болгон мээрин берет. Бирок ушу айтып кетерим, бала жактан да, ата-эне жактан да бар да. Эки жактан. Демек ата-эне баласын катуураак кармаш керек, сиздин оюңузда. Ооба, ата-эне негизи бала жаштан чоңоюп келаткандан бери эле баланы спортко кызыктырыш керек, окууга кызыктырыш керек, мечитке алып барыш керек. Кээ бир ата-энелер бар, ушу баласы мечитке барса, жаман көрөт да. Сен молда болуп кетесиң, таксыр болуп кетесиң, тиги жок. Ата-энем баласы мечитке баратканга эч кандай каршы болбош керек. Анткени мечитте эч жаман нерсени үйрөтпөйт. Мечитте болгон ата-энеге кандай урматсый, кандай көргөзүп кетип, пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен нерселерди көргөзөт да. Демек ата-эне дагы баласынын оюн угуп, ага колдоо көргөзүш керек, э? Жок, антип айтпайм. Анткени ата-эне балага чектөө коюш керек. Кээ бир жана сиз айткандай эле эртеден кечке келет деп өтүппү? Баланын айткан сөзүн кылат, буну алып бер дейт, тигини алып бер дейт. Ушу балам элден кем калбаса экен деп ата-эне байкуш деле болгонун кылат. Мен кийбеген нерсени кийсин, мен жебеген нерсени жесин, мен көрбөгөн нерсени көрсүн депчи ата-эне. Бирок ушу ата-эненин бир катачылыгы баласынын сөзүнө кошулуп кеткенде, баласы мындай десе, ата-энеси болгон эмесин тартып берет. Бер жактан баладан да кетет да. Анткени кээ бир ушул баланы өтө эркелеткендигинен, кээ бир ата-энелер ушу баланы өтө эркелеткендигинен текеберчилик көбөйөт да баладачы. Кээ бирлер бар экен өзүнүн ата-энесинен уялат да, досторунун алдындачы.